koşunalarım iyiladı. Biz sizi sağınabız dep. Kızım bolsa çırkırap iylep kaldı. Лейлик районунун Сумбул айылынын тургуну Кымбат Шукурова мындан 49 жыл мурун Тажикстанга келин болуп барган. Ал үй бүлөсү менен 3 жыл мурун Лейлик районунун Акбусук айылына көчүп келген. Анын 2 уул, 1 кызы бар. Şu yerden үйдө alıp geldik, elimiz jurtubuz dep. Kızım kelelgen çok tuğrası. Kızımdı çindap sağındım. Daha telefonda peçelem. Kapı olmasın de men jakşımın deyit birok. Doğru jakşı. Yaşao jakşı, jaman emes. Alarga hiç kim kalaktan bergen jok. Nekin yol bekilip bir ele tezele bir günde barıp ele kelelesin, jakın ele. Nekin yol yok. Murda kalagan wagızda kelgenbiz, kalagan wagızda barganbız. O koşuların jakşılığını ayt, eli jurttun jakşılığını ayt. Hiç kim menen nары beri bolgon jokpuz. Ötke jaşaganıma hiç kapayam emesmin. Кымбат апанын жолдошу Өсөрбай Алимбеков Тажикстанда туулуп өскөн. Ал Тажикстанда калган бир туугандарын, кошуналарын, кызын сагынып жашап келет. Туугандарым өзү жашап, тинч жашап берди. Мен төлкө бара албайм. Шундай жакшы заманда согуштун эме кереги бар. Хамма өзүгө өзү тинч мана. Екі республика кечели ажырап кетип, анан бүгүн эле урушуп калса туура эмес да. Канча кыздар ояка түшкөн, канча кыздар бияка түшкөн. 5 балалуу болдук. Күйөөм өтүп кетти. Шагадан айтсын энди. Шоларды катта кылып жатам да. 2 келин алдым, кыздарымды чыгардым. Кичине балам калды. Ал эми Тулгунай Жороева 22 жашында Тажикстандан Лейлик районуна келин болуп келген 5 балалуу апа. Кезинде 2 эл базарда соода кылып, жакшылык маарекелерде чогуу болуп ынтымакта жашаганын белгилейт. Тулгунай апа кыргыз-тажик чек арасы жабылгандан бери туугандарын көрөй элек, туулуп өскөн үйүнө кеңири барып турууну самайт. Атамды көргүм келет, энемди көргөн жайларынан саяганам, баргым келет. Манандай чек аралар жабык. Açılsa qanday жақсы еді, ilgili zaman boğunda qanday жақсы еді. Sizin bizim öldürüşü ödek. Зульфия Аширова да Тажикстанда туулган. 34 жыл мурун кыргыз элине келин болгон. Учурда чек арага жакын жерде жашайбыз. Буга чейин кошуналар менен жакшы алакада жашаганбыз. Чек ара жабылды дегенден бери кооптонбой кое албайт экенсиң дейт каарманыбыз. Эли жакшы. Бирок энди мынандай неме болгондон бери ушу бири-бирибизге өтө албай калдык да. Коңшулардыга кирип, чай-пай ичип чыкчу эдик. Бир маарекелери болсо барып, олар да бияка бизге келип, маарекелерге катташып жүрчү эди. Азыр энди mana şu жолдон оягы Тажикстан, бияка Кыргызстан. Биз жолдон бияка өтпөйбүз, олар бияка өтпөйт. Мына эттен забордон эле şu бири-бирибиз менен сүйлөшүп коюп жүрөбүз. Нурила Аширов мурда чектеш жашаган элдин катташып туруусу үчүн атайын маршруттук каттамдар уюштурулуп, унаалар каттап турганын эскерет. Илгерки маалда Тажикстан менен Кыргызстанда Сүлүктү, Исфана, Прилетар, Ленинабад, Гафуров деген автобустар турат эди. Эл кеңири түшүп чыгат эди. Вот сен жолдо эч кандай пост жок эди да. Кеңири түшүп чыгат эдик. Илгери жакшы эди. Азыр сеткадан өтө албайсың. Акбусуга айылы Тажикстан менен чектеш тургундардын айтымында алар коңшулар менен жакшы мамиледе, достукта жашашкан. Турмуш тиричиликке пайда болгон муктаждыктарды чечүүдө эки өлкөнүн жарандары чек арадан тоскоолдуксуз өтүп турган. Базарыбыз бирге болчуда. Бул коңшулардын базары бүт мына райондун центр Разак шаарында болчу эле. Аяктан кылбайт, өздөрүнүкү алыс райондун центри. Биздин центр 11 километр бу жерден көп болсо ошончо. Бүт базар учары ошол жерде болуп жүргөн. Азыр кирди чыкты жок. Бирок салам алейкум өзүнүн границасында салам айтат. Биз өзүбүздүн границабызда кириш чыгыш токтоп калды. Так иззат урмат, сый сыпат мурдагыдай эле. Үмүтүбүз, мамлекетибиз, эки президентибиз өз тажик менен кыргыз ушу келишип эле тынччылык заманыбыз тынч болсо, тынч жолдо чечилсе, элдин ынтымагы мындан дагы жакшы болот деген ойдобуз.
Кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы окуялардын кесепети эки эл үчүн оор болду. Өзгөчө этникалык кыргыздар менен этникалык тажиктердин үй бүлөсү үчүн бир топ түйшүк жаратты. Ортодогу маселени дипломатиялык жол менен чечүү убагы келди дейт серепчилер. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелер бул кылымдар бою түзүлүп келген да. Мисалы үчүн жөн эле бир суудан ичип жүргөнбүз, бир жолдон жүргөнбүз. Эң эмеси биздин үзгүлтүксүз келаткан мисалы үчүн базарыбыз бир болгон. Алып, сатып, бүгүнкү күндө ошолордун баары токтоп калган. Албетте чыр чатакты чечиш керек. Бул эми жолдору эми бул адамзаттын жашоосундагы тарыхындагы эменде эң пайдалуу, эң натыйжалуу эмеси бул сүйлөшүү жолдору менен. Баткен облустук статистика мекемесинин маалыматында Баткен облусунда 35 миңге жакын этникалык тажик жарандар жашайт. Ал эми ачык булактарга таянсак, Тажикстанда 64 миңдей кыргыз бар. Гүлбарчын Аймерова, Кудайберди Дүйшөев, Салам Медиа, Баткен.